Bir padışa kıştın soğuk түндөрүндө күзөтчүлөрдү кыдырып жүрүп, бир күзөтчүнүн жанына келет да: "Сырт абдан суук экен, тоңбойсуңбу?" дейт. "Жок падышам, мен суукка көнүп калгам." Падыша: "Ошентсе да мен сага жылуу калың кийим берип жиберейин. Ал сени абдан жылытат" дейт. Падыша сарайга кайтат, бирок берген убадасын унутуп калат. Күзөтчүлөрдүн башчысы эртеси алиги күзөтчүдөн кабар алганы барса, суукка тоңуп каза болуп калыптыр. Бирок күзөтчү каза болордун алдында дубалга мындай бир жазуу калтырыптыр: "Урматтуу падышам, чынында менин денем суукка көнүп калган болчу. Сиздин калың кийим берип жиберем деген убадаңызды күтүп олтуруп чарчадым. Мени кара суук өлтүргөн жок, аткарылбаган убада өлтүрдү. Урматтуу замандаш, мына ушул кыска аңгемедегидей бул жашоодо биз кимдир бирөөлөргө убада берип, аны аткарбасак, адамдардын бизге болгон ишеними жоголот. Ишеним бул адамга канат бүтүрөт, жашоо тартуулайт. Ошондуктан ар дайым биздин бири-бирибизге болгон ишенимибиз болуш керек. Берилген убада аткарылыш керек. Аткарылган убада бул достук, бул сүйүү, бул мээрим."